Мына хадисте айтылат, эгер силер билгениңерде өлүмдөн кийин эмнелерге жолугар экениңерди шахват менен, өтө бир каалоо менен тамак жебей коет элеңер, канып суу ичпей коет элеңер, салкын бир жерге кирбей коет элеңер, жана бийик жерлерге, мындайча айтканда тоолорго чыгып кетип, көкүрөгүңөргө уруп ыйлап, өзүңөргө өзүңөр ыйлайт элеңер. Абдулла ибн Аббас мына ушул кишинин көзүнүн асты чирип кеткен бут кийимдин жибиндей болуп кеткен экен, ыйлай бергенинен улам. Кабактары асылып кеткен, ыйлай бергенден улам. Умар радиаллаху анхунун жүзүндө эки капкара сызык болгон экен, ыйлай бергенден улам. Көз жаш ага берип. Ыйлай берип көзүнүн асты карарып кеткен да. Ибн Аббас Умар радиаллаху анхуга айткан экен: Аллах сизге көп жакшылыктарды берди. Аллах сиз менен шаарларды шаар кылган болсо, жана чоң фатахтарды, жеңиштерди сиз себептүү берген болсо, баландай кылган болсо, эмне мынчалык коркосуз деп сураганда, Умар радиаллаху анху айткан экен жооп берип: мен каалар элем, кутулсам чоң иш болот эле деп айткан экен. Күнөөм болбосо да кутулуп кетсем чоң иш болор эле деп айткан экен.